Кыргызстан көп улут өкүлдөрүнүн жана жашоого болгон көз карашы ар башка адамдардын мекени. Баарыбызды татыктуу жана бактылуу жашоо болгон умтулуубуз бириктирип турат. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө мамлекеттин социалдык жоопкерчилиги купулга толоорлук эмес. Өлкөбүздө көйгөйлөр көп. Мен үчүн башкы орунда жарандарыбыз жана алардын бакубат турмушу турат. Мекендештерибиздин жашоосун, эмгек шарттарын жакшыртууга, эс алууга жана пенсиялык камсыздоого мүмкүндүк берген мамлекеттик долбоорлор талап кылынууда. Менин максатым мыйзамдуу жолдор менен салттуу баалуулуктарды сактоо жана алар аркылуу социалдык адилеттүү жаңы коомду түзүү. Менин да өз өлкөмдүн алдында жоопкерчилигим бар. Алсак, жарандарыбыздын бакубат жашоо турмушуна шарт түзүп, элдин аманаттарын аткаруу. Эл бийликтен ишке ашпаган нерселерди эч качан талап кылбайт. Негизгиси жарандарыбыз коопсуз, эркин, акысыз билим алуу, дарылануу жана жогорку айлык акысы бар жумушка орношуу укугуна ээ болушу керек. Эл өкүлү элдин жаркын келечеги үчүн аракет кылып, ондогон жылдарга алдын ала ойлонуп, жарандарыбыздын турмушун оңдоого аракет кылышы кажет. Мен жогорудагы сапаттарга ээ болууга умтуламын. Депутат катары эң башкы ишим социалдык чөйрөдөгү маселелерди чечүүдөн башталат. Саламаттыкты сактоо тармагына жасалган мамлекеттик саясатты түп тамырынан өзгөртүү керек. Медицина кызматкерлеринин эмгек акысын бирдей төлөө системасынан баш тартып, сапат жана пациенттердин саны үчүн коэффициенттерди жогорулатууну киргизүү зарыл. Саламаттык сактоо системасында мамлекеттик сатып алуу жаатында конкурстук процедураларды өткөрүү эрежелерин өзгөртүү. Жарандардын саламаттыгы үчүн үнөмдөө туура эмес. Билимдүү адамдардын санын көбөйтүү менен гана өлкөбүздү социалдык, экономикалык жана маданий жактан жаңы деңгээлге чыгара алабыз. Бирок коомдун пайдалуу жана демилгелүү мүчөсү болгон инсан өсүп жетилиши үчүн алгач аны тарбиялоо, билим берүү керек. Мамлекет жаштарга кесиптик жана социалдык жактан өсүшү үчүн алгачкы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө милдеттүү. Башкысы, өлкөбүздүн келечеги алардан көз каранды экенин, өлкөнүн өнүгүшү алардын катышуусунда гана мүмкүн экенин жаштарга түшүндүрө алышыбыз керек. Урматтуу шайлоочулар, 27 февралда 1 май шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо өтөт. Анын жыйынтыгы шаар үчүн, өлкө үчүн жана ар бир жаран үчүн өтө маанилүү. Өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөбү же дагы деле жакшы жашоону күтүү уланабы, бул сиздин добушуңуздан көз каранды. Ар бириңиздерден өз тандооңуздарды туура жасап, мени колдоп бериңиздерди суранам. Биргеликте гана биз Кыргызстаныбыздын гүлдөп, өнүгүшүнө жете алабыз.